Şair kozular, tende kozular, tapış kozular, multi kozular. Dostluk nurundan ırlar caralar, camak denede şangu sayakat. Şair kozular, tende kozular, tapış kozular, bizdin kozular. Kozular. Arı. Эң эле ширин жана ширелүү дарбыз. Дарбыз жечүү мезгилди ачык деп жарыялайбыз. Дамдуу экен. Ушундай мээ кайнаткан ысыкта муздактарыбыз керек болчу. Тилек айтып жегиле. Ай, апа, Ари. Көңүл бурбай эле кой. Ал дарбыздын жытына келип атат. Жон койсоң азыр өзү учуп кетет. Нормал. А сен арыдан коркосуңбу? Ай ушкенеде арыдан да коркмок беле. Коркпойм деле. Болгону жаным учуп келди. Жүдөп жиберди. Учуп кетчи тезирээк. Терезени чоңураак ачып коелучу. Сыртка чыгып кеткенде оңоюраак болот. Ха, кармалдыңбы? Чагып алдыбы? Ой, ооруп атат. Ачышып атат. Эч нерсе болбойт, Тармал. Азыр биз чаккан жерди тазалап коебуз. Анан болду. Ал дагы бирөөнү чагып албасын. Биз аны сөзсүз табышыбыз керек. Таап туруп өлтүрүп салыш керек. Тармал, балам. Ары бирөөнү чаккандан кийин бир аз убакыттан соң өзү да өлүп калат. Ата, ай эмнеге ары өзү дагы өлүп калат? Ары чакканда ал куйругундагы ийнеси менен чагат. Ал эми кимдир бирөөнү чакканда ошол ийнесин жоготот. Ал эми ары ийнеси жок жашай албайт. Көбүнчө ал анча алыс эмес. Жерге учуп барып, анан кулап түшөт. Бир аздан кийин өлүп калат. Булут, жаратка басканга муз алып келчи. Ой, ал мына? Тирүү бекен? Жок, өлүп калган окшойт. Көрдүңбү? Ал эми эч кимди чага албайт. Ал бул жакка бирөөнү чагайын деп келген эмес эле да. А эмнеге? Эх, байкуш ары. Ой, рас болуптур. Пайдасы жок бир неме. Чаккандан башка иши жок. Муз шишикти таратат. Анан бат эле арынын чакканын дагы унутуп коесуң. Жок, унутпайм. Арыларды жеп көрөм. Жек көрөм? Анткен менен балам. Сенин аарылар менен көп окшош жактарың бар. Кантип эле алар менен окшош жактарым болуп калсын? Жазында бакча гүлдөгөндө жакшы көрөсүң да, туурабы? О, абдан жакшы көрөм. Аарылар дагы гүлдөгөн бакчаны абдан жакшы көрүшөт. Алар ал жактан гүлдүн нектарын чогултушат. А балды жакшы көрөсүңбү? О, жакшы көрөм. А силер ооруп калганда апаң даярдап берген сиропту жакшы көрөсүңбү? О, арынын уюлунан жасалган сироп абдан жагат. Мынакей, балды, арынын уюгун, ошонун баарын аарылар жасашат. Арылар жоголуп кетсе, дүйнөдө аламат болот дешет. Ары гүлгө конуп, анын нектарын соруп, андан бал жасайт. Ал ошентип өзү байкабастан эле гүлдөрдү чаңдаштырат. Арынын чаңдаштыруусу аркылуу жаңы гүлдөр өсүп чыгат. Ошентип жаныбарлардын тамагы даяр болот. Демек, алар ачка болбой жашай алышат. Мына ошентип кете берет. Эгерде ары жок болуп кетсе, анда бир канча дарылар, кээ бир өсүмдүктөр, атүгүл кездемелер, деги койчу көп нерселер жок болуп кетишет.
Анан да арылар абдан коз. Апа, бул эмне? Бул арынын уюгундагы бал. Ой, а булчу? Мына ушундай түзүлүштү арылар жасашат. Ар бир уюкка бал чогултушат. Баары бирдей. Анан баары тең, тегиз жасалыптыр. Ооба. Адамдар алигиче ушундай бардык тарабы бирдей болгон 6 бурчтуктуу арылар кантип жасашат экендигин табыша элек. Ал бизге табышмак бойдон. Кана, даамдап көргүлөчү. Абдан даамдуу экен. Ал атайын чагайында учуп келбейт экен да. Албетте. Ал дарбыздын жытын сезип ошого учуп келген. А сен болсо аны жолотпой кубаладың. Ары болсо мага кол салып атат деп ойлоп, анан ал дагы өзүн сактаганга аракет кылды. Мен билген жокмун да. Эч нерсе эмес, Тармал. Эми сен арылар бизге атайын кол салбаарын билип алдың. Кийинки жолу ары учуп келгенде ага тийишүүнүн кереги жок. Ооба, өзүнүн иштери менен учуп жүрө берсин. Тажаганда өзү эле кайра учуп кетет. Муну ыргыткым келбей атат. Жүргүлө, бакчага алып барабыз. Ал бакчаны жакшы көрчү да. Дарбыз арыларга жакса, анда башка арылар дагы келип жешсин. Эми Тармал, арыларга тийишип, жинине тийбейт.